Дасторкон жайуу, тамак аштарды жайгаштыруу. Дасторконду сыңар тезелеге калып жаят. Абалы нан бетинен коюлат. Эгер борсок бериле турган болсо, табактарга салынат же узата ортого же жээктеле төгүлөт. Артынан татымдар, шекер, набат, бал жана башка жер жемиштер, өрүк, мейиз жана башкалар коюлат. Нанды оң кол менен үзөт, сындырат. Даамга кол сунуу улуулатыла, нандан ооз тийүү менен башталат. Дасторкон үстүнө тамак аш коюлчу барктуу буюм, ал байыртадан эле ыйык буюм катары саналат. Дасторконду жайганда алгач нан коюлат. Дасторкон жайып тамак ичип отурганда келген кишини пейили, ниети таза адам катары урматтап тосуп алышып, сый көрсөтүшөт. Салт боюнча конок үй ээлерине дасторконуң кең болсун, үстүндө тамак ашың мол болсун, үйүң кут, береке кетпесин деп бата берген. Дасторкон термини берилчү тамак аштын жалпы аталыштын да түшүндүрөт. Дасторкон кырдаалга карата атай да, капелеттен да жайылат. Албетте, жашоо тиричиликте байыртадан бери эле кудуреттүү касиеттүү күчтөргө болгон ишенимдин, диний көз караштан бир катар тыюулар колдонулган. Алардан дасторконго байланыштуусунан атасак, дасторконго каза болгон адамды эскертүү учурунда Куран окууда бычак коюлбайт. Коюлган болсо үстү майлык менен же дасторкондун чети кайрылып жабылат. Дегеле бычак кайерде болсо да тилеги тескери катары өйдө каратылып жайгашылбайт. Конок ызаты.